Демек, бул сабакта биз ушул ар бир слайдтарга ар кандай объекттерди коюуну карайбыз. Дегиле объекттерге эмнелер кирет? Объекттерге бул сүрөт, таблица, диаграмма же текст болуп эсептелиши мүмкүн. Демек, ушул ар бир объектти биз ушу слайдтарга кантип коебуз? Ошол жөнүндө азыркы сабакты карамакчыбыз. Демек, мынакей слайдыбыз турат. Демек, бул жерге бир нече слайдты түзүп алыш үчүн главная менюсунан создать слайд. Мынакей бир нече слайдты түзүп алдык жана ар бир слайдка биз кандайдыр бир объекттерди коюп көрөлү. Биринчи слайдка мисалы силер слайдты басканда эле бул жерде автоматтуу түрдө заголовок слайда жана текст слайда деген тексттер келип чыгат. Булар эгерде силер слайдты демонстрация кылсаңар, бул заголовок слайда, текст слайда деген сөздөр чыкпайт. Ал эми ал жерге сөз чыгыш үчүн биз албетте бул жака ошол олордун ордуна сөз киргизсеңер болот, каалагандай сөздү. Мисалы текст слайда дегенде. Мынакей. Эгерде мындай кылып туруп анан демонстрация кыла турган болсок, анда биздин сөзүбүз чыгып атат. Эми бул жерден силер ушул даяр заголовок деген жерлерге текстти киргизсеңер болот, же болбосо буларды өчүрүп салып, удалить. Мынакей бөлүп алып туруп, delete клавишасын басып, анан өчүрүп салып, анан биз өзүбүз каалаган сөздү каалаган жерге киргизип алсак болот. Аны кантип киргизебиз? Аны үчүн вставка менюсунан надпись деген аспапты тандап алабыз. Жана биз кайсы жерге киргизгибиз келсе, ошол жерге коебуз дагы курсорду. Ал жерден каалагандай текстти киргизе беребиз. Жана бул текстти каалаган жерге слайдтан жылдырып кое берсек болот экен. Ошондой эле ал текстти биз каалагандай редакторлоп же форматтап алсак болот экен. Бул демек текст объектиси болду. Эми кийинкиси. Биз тексттен башка дагы мисалы сүрөттү койсок болот. Аны үчүн биз каалаган сүрөттү мисалы ошол жерден каалаган папканы ачып, башкача айтканда сүрөт жайгашкан папканы ачып, мисалы мынакей my документы жана my рисунки деген жерден мен каалаган сүрөттү табам дагы. Бул жерден контексттик меню жардамы менен копировать жана слайдты ачып, ошол жерге вставить деп коюп алсак болот экен. Мына ушундай жол менен көчүрүп келсеңер болот сүрөттү, же вставка менюсунун жардамы менен рисунок деген аспапты бассаңар, мынакей автоматтык түрдө my рисунки деген папка ачылат, же болбосо мынакей башка жактан жумушчу столдон же мой компьютердин башка дисктеринен силер кайсы жерде сүрөт жайгашса, ошол жерден тандап алсаңар болот. Мен сүрөтүм my рисункиде да, ошону тандап алам дагы. Мынакей my документин ачам жана my рисунки. Жана ошол сүрөттү белгилеп ставить деген менюну басам. Ушундай жол менен алып келсеңер болот. Демек, ушундай жол менен сүрөттү койсок болот. Мындан башка кийинки слайдка мисалы биз фигураларды, даяр фигураларды коюп көрөлү. Аны үчүн вставка менюсунан фигуры, мынакей. Анан каалаган фигураны мен ушул жерден тандап кое берем. Мындан башка биз мурунку сабактарда айткандай smart art диаграммалык сүрөттөрдү койсок болот. Мына бул жерден каалаган диаграмманы тандап алабыз дагы. Ошол диаграмманы бөлүп алып, окей дейт турган болсок, ошо smart art сүрөттүк диаграммасы коюлат экен. Андан башка албетте биз диаграмма Excel таблицасындагы түзүлгөн диаграммаларды койсок болот. Окей десек, бул жерде автоматтык түрдө Excel таблицалык процесс ачылат жана бул жерден биз ошол берилиштерди коюп, алардын маанилерин коюп, ошол маанидеги диаграмманы түзүп алсак болот экен. Мындан башка дагы эмне койсок болот? Мындан башка биз ушул слайдка эле видеолорду, клиптерди койсок болот экен. Аны үчүн мынакей үн дагы койсок болот. Аны үчүн мына фильм же болбосо звук дегенди тандап алабыз. Мисалы, бул слайдка биз үн коюп көрөлү. Звук из файла, звук из организаторов клипов жана башка. Бул жерден биз звук из файла дегенди тандап алабыз. Мынакей звук из файла тандап алам. Анан бул жакта мен ошол кайсыл үндү коюм келип атат, ошону издейм. Мисалы, менин үндүк файлдар жайгашкан жер бул диск D да, дистер жана аудио деген бөлүмдө. Мына ушул жерде мен бир музыканы тандап алам дагы, окей дегенди басам. Воспроизводить звук при показе слайдов деп менден сурап атат. Башкача айтканда, ушул слайдты көргүзгөндө, демонстрациялаганда гана
көрсөтүшүбүз керекпи? Анан бул жерден автоматически по щелчку деп турат. Эгерде автоматическийди коюп койсок, анда демонстрация башталганда эле автоматтуу түрдө бул үн башталат. Ал эми по щелчку десек, анда демонстрация башталып, анан ал жерден биз электрондук чычкан жардам менен басканда гана үн башталат. Мен автоматическийди коюп коеюн. Мынакей бизде ошол үндү көрсөткөн белги келип чыкты. Эми мисалы муну коюп демонстрациялап көрөт турган болсок, анда ушул слайдка үндү жана ошондой эле видео дагы коюп койсок болот экен слайдтарыбызга. Мына достор, демек бул сабак ушул слайдтарга, ар бир слайдка ар кандай объекттерди коюу жөнүндө болду. Ал эми ушул объекттерге ар кандай редакторлоону жана форматтоону жүргүзүүнү биз кийинки сабакта карайбыз. Вставка менюсунун дагы башка объекттерин карап кетели. Башкача айтканда, ушул вставка менюсунун жардамы менен коюлуучу ар кандай дагы объекттер карап кетели. Демек, бул жерден биз таблица дагы койсок болот. Мына берден таблица деген аспапты тандап алып, таблица койсок болот экен. Мына ушул жерден басып, бул таблицаны Word текст редакторунда койгон сыяктуу эле бир нече ыкмалар менен койсок болот. Мына даяр ыкма биринчиси. Бул жерден автоматтык түрдө форматтап, ошолорду каалагандай жана башка көптөгөн аракеттер жазсак болот. Андан башка ошондой эле кийинки ыкмалар ставить таблицу деп, бул жерге мамычалардын санын жана сапчалардын санын коюп, окейди басып койсок болот. Мындан башка биз бул жерде автоматтык түрдө фото альбом түзсөк болот экен. Эгерде биздин сүрөттөр болуп, ал сүрөттөрдү автоматтык коюп фото альбом жазабыз келсе, мына ушул вставка менюсунун ушул аспабын тандайт экенбиз. Анын үчүн мына фото альбом дегенди бассак, файл или диск, башкача айтканда, биз сүрөттөрдү каяктан кошобуз, ошону басышыбыз керек. Анын үчүн басабыз дагы. Мынакей мисалы мен сүрөттөр космос деген папка. Бул мой компьютердеги диск D'да дистер жана берден мен pictures деген папкадан мисалы 7 чудес света. Эми булардын баарын бөлүп алам. Башкача айтканда мен фото альбом кылгым келип турат. Бөлүп алып ставить деген баскычты басам. Мынакей мен слайдтарым даяр болду. Эми бул жерден ар кандай параметрлерин өзгөртсөм болот. Мисалы 90 градуска буруп, же 180 градуска, же кайра баштапкы абалына келтирип, анын контрастын жана жарыкрактыгын өзгөртсөм болот, же төмөндөтсөм болот, жана башка. Бул жерден ушундай параметрлерди өзгөртүп алсак болот. Андан кийин создать деп басып турган болсом менюну, анда бул жерде мынакей көрүп тургандай автоматтык түрдө ошол сүрөттөрдөн фото альбом түзүлүп калат экен. Жана бул фото альбомду биз демонстрациялап көрө берсек болот экен. Мынакей. Бул демек ошо фото альбомду түзүүнүн же болбосо слайдтар, сүрөттөрдү слайдтарга коюунун эң жөнөкөй жана эң бат жолу болуп эсептелинет. Мындан башка текст деген панелде биз тексттин ар кандай түрлөрүн кое алат экенбиз. Мына надпись деп жана көрсөттүм. Бул надписти басып биз каалаган жерге курсорду коюп, жана ошол жерден текст киргизе алабыз. Андан башка колон титулдарды койсок болот. Колон титул деген текст редактордо кеңири топтолгонбуз. Бул ар бир барактын башында же төмөн жагында туруучу статикалык тексттер деп. Тексттер же ар кандай объекттер. Бул слайдтарга дагы тиешелүү экен. Мынакей колон титул дегенди басып, берден дату время десек, анда ошо ар бир слайдка бүгүнкү датаны жана убакытты коюп берет. Номер слайда деп номерин дагы койсоңор болот. Жана нижний колон титул деп ал жерге кандайдыр бир сөздү жазып койсок болот экен. Же болбосо муну алып заметки и выдачи на дату время, бул жерде верхний колон титул дегенди басып, жогорку колон титулга кандайдыр бир сөздү жазып, жана төмөнкүсүнө дагы кандайдыр бир сөздү жазып коелу. Бул жерден применить ко всем десек, анда бардык слайдтарга болот. Ал эми жөн эле басып койсок, анда ушул эле слайдка болот. Ошондуктан биз применить ко всем дейли. Мынакей. Эми карай турган болсоңор, мынакей биздин колон титул ар бир слайдта жайгашып атат. Мынакей. Ар бир слайдта жайгашты. Мына ушундай жол менен биз колон титулдарды да койсок болот экен. Андан башка
Берде word art текст, фигуралык тексти бар. Буну дагы биз койсок болот экен. Мынакей ар кандай форматталган, автомат түрдө форматталган тексттер же болбосо бул жерден биз ар кандай тексттин түрлөрүн каалагандай кылып кое берсек болот экен. Ошондой эле жана ошонун дагы ал тексттер дагы формат менюсунун жардамы менен ар кандай форматта алсак болот. Мындан башка дата и время, убакыт. Мынакей берден дата и времяны басып туруп применить ко всем десек, ар бир слайдка мындай кылып ушул бүгүнкү датаны жана убакытты коюп берип турат экен. Номер слайда. Ошол ар бир слайдка биз номерди, башкача айтканда ар бир слайдты номерласак болот экен. Демек, мынакей номер слайда деп, окей, применить ко всем десек, мынакей биринчи слайд, экинчи, үчүнчү жана башка. Башкача айтканда биздин слайдыбыз, ар бир слайдыбыз номерленип калат экен. Ошондой эле биз бул слайдтарга объект койсок болот. Объекттерге эмнелер керек? Бул жерден мына Photoshop'тон, Corel Draw'нун, Corel Photo Paint'тен, андан башка Microsoft Equation деген формулалар редактору, Excel таблицалык процессорунун диаграммасын койсок болот. Word 97-2003-төгү документтерди койсок болот. Ошондой эле мынакей бул жерде көрсөтүлгөн бардык объекттердин ар кандай документтерин койсок болот экен. Мына балдар, демек биз ушундай жол менен вставка менюсунун жардамы менен биз бул слайдтарга ар кандай түрдөгү каалагандай объекттерди коюп, алар менен иш алып барсак болот экен.